Кызды Кашарда камап зордукташкан кыздын апасы негизги шектүүнү кармоону талап кылууда. Эскерте кетсек, 29 июль күнү Ысык Көл облусунун Түп районунда мүмкүнчүлүгү чектелген кыз жоголгон. Ошол күнү ал Түптөн чоң эжеси жашаган Караколго барышы керек болгон. Кийинчерээк анын туугандары дайынсыз болуп жоголгон кызды Каркыра шайлоосундагы Кашардан табышкан. Жабырлануучу аны маршруттук таксиден ала качып, 4 күн бою зордуктап, сабап буттарын сындырганын туугандарына жана милицияга билдирген. Ал ошондой эле шектүүлөр аны мал кайтарууга мажбурлап, түнү бою сарайда калтырып кеткен деп айыпталат. Апасынын айтымында, кыз ооруканадан 1 күн мурун чыгарылган, ден соолугу жакшырып калды. Аны Бишкекке алып келдик. Биз жеке экспертиза өткөрөлү деп жатабыз, анткени биз мамлекетке ишенбейбиз. Бүгүнкү күнгө чейин башка кылмышкерди тергөөчүгө жаап жашырып жатат. Кечээ прокуратурага кайрылып, ишти Каракол ШИИБке өткөрүп берүүнү сурандым, деди ал. Маалымат булагы Кактус Медиа. 22 жаштагы жигиттин жаагын сындыра чапкан киши кармалды. Буга чейин Ленин райондук милициясы маалымат таратып, 13 август күнү Ленин РИИБке жаран кайрылып, коомдук тамактануу жайларынын биринде анын денесине залал келтирген жаранга жара көрүүнү суранганын билдирген. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Ошондой эле керектүү экспертизалар дайындалган. Кылмышка шектүү катары 1989-жылы туулган жаран кармалып, Бишкек ШИИБтин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Жалал Ата соода борборунун Балдар аянтчасында 12 жаштагы баланы сабап салган. Окуя 17 августта болгон. Орусиядан Кыргызстанга туугандарынкына келген үй бүлө ал жерде 12 жаштагы баланын туулган күнүн белгилеп жатышкан. Башка балдар менен ойноп жаткан учурда белгисиз аял ага кол көтөрүп, жерге чыгып саба баштаган. Милиция чет элдиктерди кылмышкерди кечирүүгө жана ички иштер бөлүмүнүн имаратынан чыгып кетүүгө мажбурлаган. Эртеси бала ооруп, ооруканага жеткирилген. Анын денеси көгөргөн, сыйрылган жана мээси чайкалган деп айтылат маалыматта. 24 кечеге Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, баланын апасы арыз менен 19 августта кайрылган. Керектүү экспертизалар дайындалууда. Маалымат булагы 24 кече. Чүйдөгү ооруканалардын биринде нөөмөтчү дарыгер сабалды. Чүй облусундагы ооруканалардын биринде бейтап нөөмөттөгү дарыгерге кол салды. Видеодон жилет кийген аял нөөмөттөгү дарыгерди кантип чаап жатканын, экинчисинде аны дубалга такап муунтканын көрүүгө болот. Жабырлануучунун баш мээси чайкалган, ал ооруканага жаткырылды. Маалымат булагы Кактус Медиа. Новгород облусунда мас эне уктап калып, кичинекей баласы 5-кабаттан кулап кете жаздады. Бала кырга чыгып, ылдый түшкүсү келген. Шок абалында болгон күбөлөр шашылыш өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана тез жардам кызматын чакырышкан. Кырсыктын алдын алышты. Баланын үй бүлөсүнүн кошуналары баланы камкордукка алуу органдары алып кетип, кийин ата-энеси аны кайрадан кайтарып алганын айтышууда. Бишкекте тургундун үйүнөн 40 тоннадай таштандай чыгарылды. Медиадан билдиришкендей, Свердлов районунда жер тамда жашаган аял көп убакыттан бери үйүнүн алдында таштанды үйүп жүрө берген. Анын айынан адам чыдагыс жет пайда болуп, коңшулар акимчиликке кайрылган. Маселени чечүү үчүн алгач үйдүн ээси менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок андан майнап чыккан эмес. Ага байланыштуу үйүлгөн таштандыны муниципалдык кызматтар өздөрү чыгарып кеткен. Маалымат булагы Репортер Кежи. Ысык Көлдө Польшанын жараны унаасын башкара албай жол жээкке ыргып кеткен. Кырсык Балыкчы Бөкөнбаев трассасында болгон. Милициянын маалыматы боюнча Toyota алгач алдыда келе жаткан Honda CR-V жана Toyota Camry унааларын сүзүп, андан соң жолдун жээгине ыргыган. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Маалымат булагы Спутник KG.
Чүйдө 31,5 гектар жер өз басынан төмөн нарк менен мыйзамсыз менчиктештирилип кеткени аныкталып, мамлекетке кайтарылды. УКМК билдиргендей, 2007-жылы маму органдардын айрым кызматкерлери буудай ачык акционердик коомунун жетекчилиги менен жең ичинен сүйлөшүп, баюу максатында жайылдагы Ак Баш айылында жайгашкан 31,5 гектар жерди компанияга 185 миң сомго менчикке чыгарып берген. Бул жерде учуп конуучу телге уулуу химикаттарды сактап кампа болуп, кийин буудай ачык акционердик коому тарабынан башка курулуштар да салынып кеткен. Кийин бул жер 470 миллион сом турары аныкталган. Маалымат багы Спутник KG. Токтогулда 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, кечээ 19 августта саат 17:55 өлкө аймагында МСК 64 шкаласы менен очогунда күчү 3,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Жалал Абад облусунун Токтогул районунун Торкен Каражыгач айылдарында 3 балга, Торкен айылынан 7 чакырым түштүк чыгышта, Каражыгач айылынан 8 чакырым түндүк батышка чейин созулган. Алдын ала маалыматка караганда, жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Маалымат блогу Серек Медиа. Бишкектин Чет жагасындагы Восток айылында автобусуна сүзүп 17 жаштагы велосипедчи өспүрүм көз жумган. Кайгыл милициясы билдиргендей, жол кырсык кечээ түндө болгон. 52 жаштагы Subaru үлгүсүндө машинанын айдоочусу велосипед тепкен жигитти Бишкекти көздөй баратып сүзгөн. Ал алган жаракатынан мүрт кеткен. Айдоочунун тергөөчүгө жеткирилгени айтылды.